Алло. Саламатсыз ба? Саламатчылык. Кандайсың? Жакшы, рахмат агай. Өзүңүз жакшысызбы? Жакшы. Окууну бүтүп, урунарга тоо таппай калдым. Урунарга тоо көп агай. Өзүм денемди кокустатып алам деп эле коркуп атам. Сендей чоюн жигиттин денеси оорубаса керек. Агай, дипломдук ишимди кандай жактаптырмын? Эми мен кишини көп мактай бербейм, билесиң. Бирок комиссиянын төрагасы сени баса белгиледи. Бул чоң ийгилик. Рахмат агай. Ишенич тактоого аракет кылам. Азамат. Кеп мындай Баатыр. Сага чалганым себеби экөөбүз жолугалы. Жай эле. Жөн жайынча эле. Бирок жүрөктөгөн бир маселе. Сиздерге эмне керек? Эки кофе. Мага жөнөкөй элес. Баса, сен кофе ичпейсиң да? Bir кофе süt менен, анан суу. Ар ким өзүнүн туулуп өскөн айылына жан тартат эмеспи? Мен өткөндө айылга бардым. Барып, жүрөгүм ооруду. Мен окуткан мугалимдердин көзү өтүп кеткен. Абдан мыкты агайлар эле. Азыр жаштар бар экен. Бирок болгон менен жүрөктөрүндө кесиптик жалын дем болбосо абалам албайт. Мектепте билим берүүнүн деңгээли мышыгыйларлык. Азыр баары эле акчанын артынан кетип, акыл аш шакирттерди даярдап аткандай сезилет. Мына менин айылымда тарых мугалим жок. Тарыхын билбеген адам эмне болоорун түшүнөсүңбү? Ошондуктан менин айылым жаңы көз караштагы сендей жаштарга суусап турат. Мен деле барсам болмок, бирок сеникиндей энергиям жок да. Анын үстүнө жарым денем орусташып шаарлык болуп калгам. Сенден бир өтүнүчүм, айылыма барып, колуңан келишинче иштеп бер. Түшүндүм. Өзүң ишене албай атасың. Мен тиши жок балага курут берип аткан жокмун. Окуңду жакшы бүттүң, зээн түйсүң. Албетте, университетке калсаң деле болмок. Келечегиң алдыда. Эмне дерин билбей турам агай. Эми сиз ишенип атсаңыз, кантип жок дейм. Ойлонгонго убакыт жок да агай. Мен бул ишти 2 жылдан бери ойлонуп жүргөм. Эгер менден да артыгыраак ойлоном десең, анда убакыт берейин. Мен макулмун агай. Ay tur dayvabay. Kaptanını bana istedim. Hep burayı. O James Greenwood. Ulu жазуучу. Бул жазуучуну балдардын периштеси деп коет. Мунун жанакы Жимми жөнүндө жазган чыгармасы. Укмуш улуу чыгарма. Гринвуд бул деген балдардын түйшүгү, балдардын тарткан азабы, балдардын жашоосу жөнүндө жазат.
Алқы сен оқыватқан селсаяқта Siz okudunuz bile. бұл деген чипуға андан да талайды оқығамда. Бала, сен бізге қайдан келеді? Сен қайдан келген ученыйсың, Ben sizlerin ayılga muallim olup geledim. Азамат. Esen Abdılday işini. Сен Абдылдаевич. Oşo Esen ağayın okçusu olam. Bu yıl okunu öttüm. Anan işte beriş için sizlerin ayılga muallim olup geledim. Азамат. Өзің әлі арық немекесін біздің айылдың бейжігі деп қойма. Оставить! Оставить! Арық қороз! Тентек бала! Ben soğuktan. Tarıktan. Suzucu dep be ya. Hey, ketkenге жол керең бар онан. Kandayçı? Biz Nail'дің агрессиясынан kaçıp кетесің ғой сен бақта. Он врет. У нас никакого агрессии. У нас все хорошо. Emden sen emden bu kadar ne advokat mı oldun böyle ya? Ептеп жағылып бір нәрсе өндір олай деп. Ореке бала біздің айылға келген малим аты Çıngız. Ben sizin de atınızı bilmeyken. Менікі Бектұр. Бұл қолсы Белек. Құдай сүйген пенде. Yok mu öyle mi ya? Bol bol söz müyüne varsam? Шын қыз деген кім? Ben. Gel otur. Gel. Melis. Жақсы адам екен. Өкімет мас болғанын біліп баласы алды. Ей! Белек деген кім? Ben. Давай, отыр. Бегем қалма түсіп қалды. Нәрселер? Жақсы. Апаң үйде? Табарсыз қоймай екен. Қашан келеді? Қазір келіп қалады. Қандайсыңар? Қандайсыңар? Келдіңер бе? Саламатсыз ба? Саламат. Еже, үй даяр ба? Есен құлағай чалған тұрбай. Ой, мен сен құлағайын чалды, үй даяр. Бошотып тазалап барды. Ақшасын квартплатын төлеп қойсыңар леже шай береді. Эми квартплатты біз төлейбіз да. Тамақ аш жатақханасын біз мойнымыз қалғанбыз. Мойның алсаң төле да. Сен баяғы квартал деген башты ортасың дем сен дағы. Еже, жүрсеңіз. Ой, жүрбейлі айтшы әлем, о жерден чечіп қояды. Ece, bir aylık kança oldu? Bir айға 2000. Баяғы есен құлағайыңды сыйлап, 1,5 қылайын. Maqul. Bayke, бұл айлықны өзімен төлей берейін. Кайдан баштап, қамсыздап бересіздер да. Мақұл. Кішіне Ешнәрсе емес Байке, болады. мен кете берейін. Отчетта беретілем. Ой, кете бер. Мақұл. Рахмат Байке. Кете бер. Ай балама, көтерші. Жүр. Үйді көрсетіп қойын, жүр ғой, кел. Кел. Мына. Еш аяқтарың мояққа қойылсын.
Кийим кечеңди аржак элесиң. Мынакей керебетиң. Ошо, дагы эмне? Китептеримди эже, кайсы жерге коем? Китеп? Ай, мына бул жерге эле коюп коесуң. Мына? Пока мына бул жерге от жагылбайт. Чычка пычкан деген кирбейт дегендей. Эшигин кулптануу ии баса. Кулп демекчи. Келе мага бир 200 сом берип кой. Келе. Илгерки могу жакшынакай. Кулпу мей кой. Кеттим мен. Kim bu? Kim bu? Шаарлыктардын эшик ачпага тозокто. Кто там? Кто тут деп. Кир. Салам алейкум. Алейкум. Абел. Эй. Көмөч Касан. Буга тамак аш жасап жейсиң. А бул бул кружка. Муну атайын сагалып келдик. Шаарлыктар чыны менен чай иче албайсыңар да. Байке. Жөн эле койсоңор болмок экен. Жөн койчубела. Бу биздин өкмөт менен болгатын. Ооздорунун сүйлөгөн эле болбосо. Эч нерсе эмес байке. Баары жакшы болот. Мейли. Ладно. Биз кетели. Чыр. Жакшы. Эң макул байке. Бизди көргөн жоксуз. Эч кимге айтпа. Эгерде биздин келип кеткенибизди болгатын билсе, соттотуп кет. Жарайт байке. Рахмат. Чоң рахмат. Koyur. Көрмөксүң. Эмне атасың? Эмне атасың? Ушинтип ойнойм. Чуркаба! Шираң сыңгыр! Арка мойнуң астында калып өлөсүң. 5-чи Б класс. Кирбейсиңерби сабакка? Адалбай, каяка? Келемас, кир сабакка. Саламатсызбы? Саламат. Кечиресиз, директордун кабинети кайсыл жерде? Сиз кимсиз? Ай. Эмне жабасың? Чапмак тургай өлтүрүп салса? Көрөбүз. Сиз эмнеге келдим дейсиз? Шаардан практикага келгем. Директорго жолуксам болобу? Жүрүңүз. Чыңгыз, мен сени 11 класска класс жетекчи кылайын деп ойлогом. 11 класстын балдары аябай бейбаш. Сен де аларга кошулуп бейбаштык кылып кетпейсиң? Мен бейбаштык кылуу боюнча келсем, сизге кирбей эле айылдын башынан же шаардын өзүнөн баштамак. Тамаша.
Тамашада. Сезим. Чыңгыз. Чыңгызды мектеп менен тааныштыр, жалпы мектеп менен, жамаат менен. Бул мектептин жалпы көрүнүшү өтө деле жакшы эмес. Проект жазып, оңдоп түзөөгө инвесторлорду караган жоксуңарбы? Ай, кайдан? Тетиги жактагы чатырлардын кебетесин карабайсызбы? Бул чатырлар да эскикен. Ооба. Оокаттарыңызды жыйнаңыз. Жаңы мугалим келди. Ой, мен тааныйм, биз үйдө жашайт деп атам. Кичине сабырдуураак болсоңуз. Аты Чыңгыз. Тарых сабагы боюнча мугалим. Бул эже Саадат. Тааныйм. Гүлзат эжекебиз математика сабагынан берет. Англис тил сабагынан берген эжекебиз, Сафия эжекебиз, андан артка Гүлшайыр эжекебиз, кыргыз тил адабият, бул жакта физика сабагынан берген эжекебиз бар. Бул эжекебиз болсо иман адеп сабагынан берет. Мектепте өрттеп жибересиңер го? Шүмшүктөр. Эй, отур чай сөлдүрбөй. Ой баратпаймынбы? Тынчтангыла чай. Жин тийген го буларга. Түздө партаны. Түздө атпайбы. Көңүл буруп уккула. Угуп атабыз. Бүгүн биздин мектепке жаңы мугалим келди. Аты жөнү Чыңгыз. Тарых сабагынан берет. Жана силердин класс жетекчиңер болот. Атай силерге билим берүү үчүн Бишкектен келди. Базарлык барбы анан? Көрсөтөм сага базарлыкты. Жаңды жаап отурчу. Болот базарлык. Каякта жүрөсүң? Эшикте жүрөм. Чеч кепкаңды. Чече албайм, башым кетти. Сөз жок да сөз жок. Сен киши деле болбойсуң. Сенден бир бандит же болбосо келесо чыгат да. Бандит болсо эмне экен? Бандиттер жыргап эле. Жарайт. Таанышканыма кубанычтамын. Сезим Мырзабек мына сиз бара берсеңиз болот. Калган балдар менен өзүм сүйлөшөм. Буларды катуу кармабасаңыз, башыңызга чыгып, башкарып алышат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Биз да кубанычтабыз. Рахмат. Жыга чапсың. Коен. Апаңда болгон кишини да ушинтесиң. Анан эмне өзү допускать этет? Болду. Мен айтып коем допускать этпе деп. Так, балдар. Тынчтанабыз. Ким бул? Менин атым Чыңгыз. Эми балдар силер менен бара-бара таанышып алабыз. Сиздин атыңыз ким? Атыңыз ким? Бактыгүл. Бактыгүл. Жакшы. Бактыгүл, быйыл окууну бүтүп кайка тапшырайын деп атасың? Билбейм. Бир аз иштеп, анан эмдиги жылы тапшырсамбы дегем. Эмне үчүн? Эми окууга өтүш үчүн акча керек да. Контракт. Анан кийим кече дегендей. Түшүнүктүү. Кайсы жакка тапшырайын деп аттың эле? Негизи котормочу болсомбу дегем. Котормочу жакшы да. Англисче канча сөз билесиң? How are you? I love you. Yes, no, okay. Болду агай. Билбейм деле. Көрдүңөр балдар. Биз максатты туура эмес коебуз. Котормочу болом дегениң жакшы, бирок кесипте эмес, кендирде кескен акчаны максат кылып алганбыз. Бул өтө чоң жаңылыштык. Балдар, баарыңа тиешелүү жашоодо эмне максатыңар бар? Үйлөнүш керек, бала чакал болуш керек. Дагы? Көрөбүз да, Бишкекке жетсе кепте оокат кылып кетебиз. Аял алуу максат эмес. Максат бул адам аракет кылып жетүүсү. Үй бүлө куруу өзүнөн өзү келет. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы үй бүлө курасың. Максат балдар, кааласаң келет. Каалабасаң келбейт. Эмгек балдар максатка жетүүчү жолду көрсөтөт. Мисалы, Бактыгүл. Сен алалы. Сен котормочу болом деп атасың. Эмгектен
Кантип күндүк англис тилинде сөз жатта. Жок дегенде 5 сөз жатта. Ошондо мыкты котормочу болосуң. Балдар, адам өзүнүн сүйгөн кесиби менен гана бактылуу болот. Агай, звонок болуп калды. Бир чыны сууну бир эле тамчы ууз коет. Ал эми бир чыны ууну бир тамчы суу тазалай албайт, балдар. Көрдүңөрбү? Өзүңөрдүн сүйгөн кесибиңер болбосо, күнүмдүк көрөкат адамды чарчатып ийет. А чарчаган адам сүйгөн кызына эмес, энесине катуу айткандан кайра тартпайт. Агай, мен кете берсем болобу? Эми жакпаса албетте. Бүгүнкү иш күнүңүз кандай өттү? Жакшы, рахмат. Чарчаган жоксузбу? Жок. Жакшы. Балдар таланттуу экен. Арасында шыктуулар да бар экен. Ай кыз, эмне чилистен болоюн дедиңби? Тетигетти туурап койсоң болот беле? Же эмне жегенде эле билесиңби? Мен жок болсом болду да бул жерде. Эчтеке жок. Ошол китепти окуп атып, укмуш болуп кетериңди көрөм. Укмуш болуп кетсең, бу мурдумду туурасынан кесип берейин. Же эмне тиги агайың айтып атабы? Апа, агайым эч нерсе деген жок. Өзүм эле окуум келип жатат. Копрой. Эксей, тур ордуңан. Окубай эле койдум. Могу үйдүн ичиндеги көрөкатты бүтүргүнүң. Анан барып анан мага чилистен болгунуң. Анан эмне содагер болобу? Тим эле бул мага эмтеден айтышып калган турбайбы? Эмтеден сен менен айтышкыдай болуп калдың байгысай. Акмак десе. Table емес қызым. Deyip ol. Деп оқылады. Өмірі китептің бетін ашса мәселен? Жаңағай келіп тұр. Аябай қиын екен. Қиынды қиындаш керек. Апаңдың таңқыған тамағынан еш керек. Жөніңші да. Виктор. Тоқтатсын мұны. Елі қадырын беле қалбай қалды. Мен құт үшінем. Ол қыздарың өлесің бұл. Өткенде Савырдың қызы Адинайды атаң ечет деп ойладым. Жана, қара соғылы? Мен аны ертең-ертеңіне шығып тұрлы. Даң-даң етіп атып кістайым. Мен әлемей тұрып атып кістайым. Қойчы. Мылтық емес үйдегі бычағын құрчы емес қол. Алда қалчылдаған қолың менен атмақ түгіл көтере алмайсың. Ат сатып өле салам? Тоқтатшы.
Сен айтчы, барын элемесиң. Ушу ичкилик алың жетпей койду. Ömer. Ey Allah. Atağızda içkilikten ağızda doğur. Kızlarından ne solun beri bu imana beri vur. Bak beri vur. Vakit beri vur. Amin. Koluna çıvıkalı var. Haydi kanına. Alaylarına ne? Otboyt göbele. Oğlum, tetigelet hangimnin balası oldu eken. Al, bizim mektepke gelgen can muğalim. Assalamu alaikum ata. Aleykümselam. Ol Sancırani yaxşı bilgen bala oxşaysun. Kesibim tarıkçı ata. Şonday. Ol uçuraşkanın Kırgızstan uluğuluğun dalildep durat. Var bol bolam. İşin iyilikti olsun. Kıdırda arısın. Amin. Amin. Rahmat ata. Batağız deysin. Barak. Sen de kop karma bayla. Muğalimdik. Bu joptu kesip. Rahmat ata. Den sağlıkta olunuz. Ata bu muğalimdi. Bizni uyga yaşatpaylı. Yaylanayın. Bulaya bağanda kıçırağan demeken bizden ıştalgan uyga yaşay bu. Yaşay. Yaşasa yaxşı. Torpoktordu aradım bu ola. Sağ olasın. Salamatçılık. Kolgam ne olgan? Gece biyon ürününü atı ortal. Avayla Osman'ım. Negizi her bir nerseni tuura bagıttaş üçün sözsüz okuş gerek. Mende bir mıқты бар жөнүндө kitap var. Берейин окуйсуң mu? Жоға kitap istеби жоғал өзüm үйрөнүм. Эми ал өз эркин. Так балдар бүгүн биринчи сабакты баштайбыз. Бор жок бе? Азыр мен бор алып келейин. Агай жок бу. Ayalda giyimdir, çista turetski giyimdir ay. Oy berem muna ne oldu? Oy men bolsa peşinden ele berem akçaсын. Oy beresingер да, ал өле жүрбөйсүң. Кечиресиздер. Бул жерде эмне болуп атат? Содада. Жо билип атам, бирок уят эмеспи? Сабак башталганына 20 минут болду, силер бейкапар содалашып отурасыңар. Сезмече сиз баш болуу үчүн тең санда районго кат жолдоюн. Hey, sen kimsin? Katından beş beter. Arzdangın var mı? Sen jönleşten girip gelip öyle törmenik dedin koy ya. O tangırey ay. Karasan bunu. Hey balam. On kulak sol kulağın beni uğup jür. Men seni mol jerden getirip koyuş. Bir ele minuta olat. Bilesin de. Uğal bayım. Emni uğuşum gerek men seni. Uğal bayım. Karasan da ele uğsanız dep. Har kim özü işin bilgenge mildetti. Bala. Seni degen muğalim dep koy. Senimle mağa direktirsin be. Senimle beni getirçi sensin be. Esin barda yeteğinde cıyğının bala. Uqtun bu? O emne, jayçılık mı, tınççılık mı? Oy tınççılık emes. Bu жерде sen direktirsin mi de bul direktir be? O emne olup ket? Jönelece şavayca beni başkargısı var ay. Эже мен башкарган жокмун, болгону бул жерде соода кылуучу жай эмес да. Балдарга туура билим беришибиз керек да. Мен дагы айтпадым беле. Сага үйүңө барып соода кыл каалаганыңдай деп. Үйүмө барып соода кыла албайм каалаганымдай. Мен деген о жерден элден заказ алып, заказ менен келип атат дейимдин баары. А эмнеге мен үйгө барышым керек? Бул жерге болбойт да. Эмнеге болбойт?
Самсоны болады ушул жерден. Мен өмүр бою ушул жерде соодагылып эле жүргөм. Сен деген сооданы коюп деген мага карыздарыңды бергилиң. Ага паса жумуштан айдарсың. Жумуш деген колдун кири. Эртең ушул маалда карызымды толугу менен алаканыма саласың. Унчукпай койгон сайын тимеле мага. Карыз дебей тур чай бияка. Сени менен балам. Сени менен башкача сүйлөшөм. Кечириңиздер, мен мынчалык кырбап кетерин билген эмесмин. Бул ушундай неме? Бул айла жок. Эмне кылабыз? Силер эмне турасыңар? Сабагыңарга барбайсыңар. Керек болса директор башы менен сен эмес, керек болса аялың да кар. Аялың эмес, айылбы, бүтүндөй айыл карышмага. Унчукпай койсо мага кенедей ак айыл керек болсо. Таппай актагын айтып, мага чокуңа чыккылар бар булар. Агай, Садат эженин жинне тип койгонсу окшойт, Негизи балдар, мугалимдин бир эле максаты бар. Ал балдарга жөн гана билим берүү эмес, мыкты билим берүү. Эгер мектепти базарга айлантсак, анда силердин башыңар базардан чыкпай калат. Тур агай. Чын айтайын агай, магачы. Сабак жеген сабак өткөн жакпайт. Сабактан өтпөйт алчы. Болду. Антип тураган болбойт. Эмне болгон күндө дагы ал мугалим. Эгер сабагы жакпаса жакпайт деп айтканга укугуңар бар. Сиздин сабак жакпаса да айтсак болобу? Албетте болот. Жо реально эле мага өзүнчө эле умный боло бергендер жакпайт да чача-мача депчи. Андан көрө күрөш залын ачыш керек. Канча бала тренировка кылгысы келип жүрөт, туурабы жигиттер? Туура. Мырза, сен ата-энең эмне болуп иштейт? Ата-энени кошпой эле сүйлөсөк болот да. Мен мындай эле айтып атам. Өзүңүз деле түшүнсөңүз. Токтотчу. Анча аша чап. Мугалим менен айтышканга акың жок сен. Эгер жакпаса чыгып кет. Чыгып эле кетем. Сендейлерге билим берүүгө милдеттүү эмесмин мен. Бүгін вакытыбыз мартекке кетти окшойт. Эмки сабакта жолугушканча жакшы баргыла. Sen emne? Bir-iki o söz söylep alıp öyle. Kıyımın da öyle otasın da. Görem senin kıyındığındı. Kaldağlarını bari götürüp al, gözüme görünmeye yok ol bunun. Benimle cırgakanımdan. Gelen degen sumkalardı jonuma götürüp alıp. Sodağıp жүрөт дейсің бе? Мен дағы чиедей болған атасы жоқ. Балдардың бары бағайын деп жүрем, ешке шығып еркек, үйге кіріп қатын болып. Жемне, сен нан тағып бересің мен балдарыма? Эже, катуу айтсам кечириңиз. Бирок мен чындыкты айттым. Өзүңүздүн балдарыңызды эмес, айылдын да балдарын ойлошубуз керек да. Бала, сен мага акылдуу болбой эле койчу, макулбу?
Алдағыларыңды алғыныңда көзіме көрінбей жоғал. Төрт тарабын қыбыла. Дағы буыр орып қоям бұға. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Молданы көрдіңіз бе? Жоқ. Амне мечітте жоқ бекен. Таппай қойдым. Молданы не қыласың? Ата-енеме дуа қылдырайын дегем. Ата-енең не болды эле? Россияға кеткен 5 жыл болды. Сағындым. Атың кім? Нұржігіт. Ата-енең келет бұйырса. Тиге же сілді қолап салды. Сен аны қаяқтан білесің? Чоң атам айтқан. Эмне деп? Bir күні қолап салат деп. Туура айтыптыр. Жүріңіз біздің үйге. Чоң атам көрсе сүйінет қой. Мемон бетер ғой. Gel okuyvala kettin daray. Isık sütten içip, kaymaktan alıp soğuk deyip gitti kovala. Rahmat apa. İyi kaşaygır ay. Jarmak uyda beysin ergoy. Alıp gel atıp dışka unutup kalgan turbayım. Ay yesin ezer açıp kırdık ay. Qoron suv qattap ketibdir. Şonu vurup qo'yayın deb suv qavrunib oldim o'xshaydi. Al üstüne qara. Haydarım жерде. Жел өтіп қалды o'xshaydi. Жылуу жатсаңыз эле сакайып кетесиз ата. Жанагы кыз жасамак. Директор сөзі суу жүрек неме. Ой, жетекчи болгондон кийин ушу ордорду коюп койсо болот эле. Өкмөткө баары бер. Бир айтасыңбы,
Мен айтасың ба? Бары бер. Буйырса баары жакшы болот ата. Буйырса жакшы болот. Ушул сенин колуңдан келет. Бул айылда ар кошкон уруулар биринин сөзүн бири укпайт. Эч ким укпайт. Сен эч жака барба. Биздикинде жашайсың. Аныстыра могу жерде 5 комнат мазар болуп турат. Кемпирге өскөмүнө ушул бир бөлмөдө чоңдук кылат. Келе кой. Муздак эмес бекен? Жок апа, ырас эле экен. Ичи кой. Эмес жака кетпейсиң балам. Ичкүй сеники. Кагаз бугасың жазып. Өз үйүңдөй бол алдыга кет. Өз үйүңдөй жаша. Ичи кой. Тиги жалкан деме ичип алды деп айтпачы. Кеттик. Салам алейкум. Кандай каякта жүрсүң? Теги Осмон атаңкында дүнөдүм. Энең дурай. Алгатын ошот мек. Өзүң кандай белек? Ден соолук жакшыбы? Шүгүр. Кел оокаттарыңды үйгө алып барып коеюн. Рахмат байке. Осмон атаңкында эле болом го. Анын үстүнө жайгашып алдым эле. Дагы ичипсиз, Эми тетиги эрмек шаардан келип. Кача. Дүкөндөн эчтин дебейсиң? Бектур байке. Мен сиз менен сүйлөшөйүн дегем. Азыр сабагым башталып калды. Кечинде жолугалы, Кишинин абийирин ачып. Учукпай эле койбойт беле? Эчке уят эмеспи? Салчы. Жоголчу деп коет кайра кишини. Канчадан бери ичип жүрөсүң, Ана токтотам, мына токтотам. Кана токтоткон ушубу? Кайра кишини жаман көрүп коет. Сау ol. Бул эмне иштер? Азыр көрөсүз агай. Не, тамак ичебизби? Жок агай. Суу ичебиз, суу. Суу? Кандайсыңар балдар? Жакшы. Ким жок бүгүн? Башталды агай. Ушундай шартта билим алсак жакшы эмес балдар. Бир күнү соода, бир күнү мынтип тамчы. Директор коруп келейинчи. Сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Майла жок. Бул өкмөт деле чечип берер.
Мектептин 90% капиталдык ремонттон өткөн. Жанагы силер окуган 2 класстын үстүнө жетпей калган. Эми агай өкмөт деп жүрө берсек балдардын билим деңгээли эмне болот? Ой, сабактын, билимдин жаанга кандай тиешеси? Мына күнөөчүлөр. Анын баары унутулат. Эгер өкмөткө үн жеткирем десеңиздер анда маселе жок. Кат жазып эле кол топтоп берип коюңуздарчы. Мен президенттин өзүнө жеткирип келейин. Жок, аны өзүбүз эле чечебиз. Мына мен чечем, мен чечем. Буйрса. Эми буйрбаса жок экен дагы. Буйрбаса ар кайсы жерге идиш тосуп, ушинтип сабак өтүп жүрө берели. Окуй, ой, токтойт жан. Мына күн ачылды. Күн тиет, бардыгы унутулат. Рахмат агай. Түшүндүм. Короче, сен жанына эле туруп берип кой, всё. Сен ой өлүп кетчү элең. Таңдайм айтып кой, уктуңбу? Жыгылып калсакчы. Ошондонбу? Жыгылбайм, бас кет. Агай. Апам үчүн кечирим сурайын дедим эле. Эмнеге Айпери? Кечирим сурагандай деле эч нерсе болгон жок го? Ооба, бирок ыңгайсыз боло берем. Саадатчы өзү жакшы адам. Бир аз ачылып калтырып койду. Сен ага сарсан болбой эле кой, Рахмат, агай. Агай. Мен дагы жакшы кесиптин ээси болгум келет. Бирок азырынча тандай элекмин. Апам окуй эле кой, бизнесмен болосуң деп жатат. Окуганда да мыкты университетте окуйсуң. Бул жөнүндө да шашпай сүйлөшөбүз, Рахмат, агай. Мага дагы убакыт бөлүп койбойсузбу? Мырза, менин принциптерим өтө башкача, мырза. Сен аны жакшы билесиң. Жок агай, сөз бар. Эмне сөз? Билими күчтүү миңди жыгат деп келгенден бери эле айтасыз. Сиз билимдүү экенсиз, мени менен бир күч сынашып көрүңүз да. Эгер жыгылсаң, тарбияга көнөсүң. Макул, сиз жыгылып калсаңызчы? Мен бул айылдан бирөөтөлө кетем. Бирок ал мүмкүн эмес. Жерим алган жокпу? Эмне калды? Техникаң жакшы экен. Бирок аң сезимди оңдосоң мыкты бар эс чыгат сенден.
Эми агай Бактыгүлгө айттыңызбы жана I love you дегендерди жатта депчи. Спортсмен болуш үчүн эмнени жатташ керек? Мен сага бир китеп берем дедим беле. Ошону окуп көрсөң, мыкты спортсмен болосуң. Бирөө окуп берсечи агай. Анда эмгек окуп бергендики да. Ал сенден күчтүү спортсмен болуп кетет. Макул агай, унутпайсызбы? Унутпайм. Агай, актер болсун кайсы ок жайга тапшырыш керек? Актердун өзүнө окусо бар да. Тамашачы. Ассаламу алейкум ата. Кандайсыз? Жакшы болуп калдыңызбы? Шүгүр балам, шүгүр. Бүгүнкү силейдир жакшымын. Табитимде жакшы болуп калды. Кемпир. Этин туура берип эле шашып кетиле. Тамак жасайм дей баштаган. Ушуга чейин бүтө элек. Эртең менен бушат го. Азыр ата. Сизге өзүм тамак жасап берейинчи. Нуржигит. Жүр, мага жардам бересиңби? Ооба. Жүр. Бул манттын баласы. Ооба, манттын баласы. Атын билесиңби? Чучпара дейт. Турузеде ойдай абай жечелек. Өткөндө Сатиштин келини дагы жасаптыр. Ал ичине эт салбай картошка менен бишириптир. Ооба, апанын вареники дейт. Там ким билсин. Эт эле болчу эле го. İşlerin kандай? Көндүң бі? Жакшы ата. Бир аз кыйынчылыктар бар эми, чечсе болот аны. Мектептин чатыры такыр эле жарабай калыптыр. Бүгүнкү жаандан сабак өткөнгө деле мүмкүнчүлүк болгон жок. Билбейм. Былтыр оңдомуш болуп атышкан. Ошо аягына чала чыгып коюшкан окшойт. Жеп коюшту да. Ок. Sen kaydan bilirsin, cenginlik. Bari bilet da. Cececege ne tatta? Ulan dur. Ben bek durayı ke barıp kirenç. Bugün geçinde jolgam деп koydum ele. Соғын қандай берек жақсы ғой? Жақсы. Молда кедер дем салып берді. Молда келер. İçimdeki yatağa karşı dua okuydu. Aa. Sabah soğuk bol çıktı ya. Üşüp de çıktı mı? Aa. Ne de aytma kalem. Aytpaysın mı? Айта турчу сөз көп Бектур байке. Бирөө ден соолукка жетпей жүрсө, бирөө аны жоготкусу келет. Түшүнүктүү. Айта туралы сөзүң ушул болсо мен кете берейин. Кой турчу. Жакшы сөз баштады укчу. Бектур байке. Мен айткан сөзүмө айып этпеңизчи. Бирок Sizdey adamın içkilik menен dostошкону meni öte ойлондурат. Siz эриктүү адамсыз. İçпей эле коюңузчу. İçпей койсоң мына. Анда албайт окшойм. Бектур байке. Мончоктой болгон эки кызыңыз бар. Экөө тең жакшы окуйт. Бактыгүл буюрса мыкты отурмочу болот. Үмүтүм чоң. Бирок атанын колдоосу болбосо, тоодой болгон талантта камгактай болуп калат.
Кызыңыздын талантын ташкындата турган күч сизде. Бактыгүлдүн көзүнөн эле көрүнүп турат. Коркок, жалтак. Жалынды албай түтөп бышып турат. Ага эмне керек билесизби, Бектур эке? Сизде. Сиз керексизде. Мен билем. Бирок бул ичкилик деген ит немең туткунда алса тамырлап кой бербейт экен. Кой берет. Бектур эке, сиздей адам анын тамырын эмес сөгүн ташталкан чыгарат. Эрк керек, Бектур эке, эрк. Негизи жашоодо ак жүрөк таза адамдар эт ичип кетет окшойт. Эсенбайке жакшы, адак ичет. Касымбайке да жакшы, адак ичет. Айтаңар, мен эмне жыргаганымдан ичип жүрөт дейсиңерби я? Мен деле бир кезде сендей улуу окуу жайды бүтүп келгем. Анан айылыма келип иштейин деп жумушка да орношуп койгом. Анан эртеси жакшы кийимимди кийип алып жумушка келсем менин ордума жанагы катынды алып коюшуптур. Кимди? Саадатта. Себебин сураганым да жок. Ошол бойдо мектепке басып барбадым. Осогусун бир да жолу аттаганым жок. Эмне боссуң? Ичип кеттим. Ичип жүрө бердим. Анан мас болуп алып, тик аялга жолуккан сайын көчөдөн ашата сөктүм. Ал да жөнтүмөк беле. Ал каргады. Тукумун куруп калсын деп каргады. Ошонун каргышы тийдиби? Эркек баланы болгонум жок. Аялымдын эки жол боюнан түшүп калды. Анан больницага барсак доктурлар мындан ары аялыңыз төрөй албайт деди. Анан көнгөн адат боюнча иче бердим. Анан ажырашып кетсемби дедим. Бирок анталганым жок. Анткени жанагы сен айткан эки кыздын келечегин ойлодум. Ошолорду атасыз калтыргым келген жок. Эртең тыштайм, өсүгүнү тыштайм, ана тыштайм, мына тыштайм. Ошентип тышталып атам. Ичкиликти тыштай албай койдум. Бектур эке, баары Кудайдан да. Адамдын сөзү көңүл ортканы менен тагдырын чече албайт. Үйүңүздө жубайыңызды, эки кыздын келечегин ойлоп коюңузчу. Капа болбосоңор мен бүгүн кете берейинчи. Калганын башка күнү сүйлөшөбүз. Жөн эле койсоң болмок. Талант Москвадан салып берет эле. Балам деле келейин деп калдык. Мен деле балаңызмын ата. Атаң келгиче чачыңыз чоң апамдыкындай болуп калат го. Нуржигит, барып чөмүшкө салып келчи. Ата, Бектур эке такыр эле көрүнбөй калды. Ай, анын ичип алып бир жерге тороюп калган жокпу? Кудай сактасын ата.
Kızından surasam işler menen жүрөт дейт. Бүгүн келип калат дедиле. Ата. Айылда колунда бар адамдар барбы? Акча болбосо деле мал мүлк бере тургандар. Бар. Кайрымдуу адамдардан жардам сурасам дегем. Мектептин чатырынан аккан тамчы келечекти бүтүрөт го. Айылдын климатын билесиз да. Bir айдын көбү дээрлик күндүн көзү көрүнбөй бүтөт. Балам. Hareket yakışı. Öyle kayrımda adamlardı. Köpten beri görülür. Ovalı köp baldı. Her gün biz kömeçine gülün tartıp. Düğüneni kapka salaganlar. Para vergençe para ver deydi. Barıp gör balam. Ошо ата. Аракет кылбасам болбойт. Мектепте чечиле турган көп маселе бар экен. Өнөрлүү окуучулар көп. Өнөр жок. Билимге умтулгандар арбын. Китеп аз. Убактысы көп көчөдө каңгып жүргөн адамдар канча. Болбогон далили жок саясат менен бири-бирин сугарат. Эгер китепкана болсо, китеп окушса, кичине акыл кирет беле, ким билет ата. Айтқан сөзүндө кадет жок. Кептин баары мына ушул иштин аткарылышында. Азыр адамдардын жүрөгүн кайды керек чырмап калган. Sen argınga bara verbe. Aylın azamattарын toptu. Azırkı mağa aytkan oylarыңды oşularga ayt. Oşonda dürüs bolot. Buyursa ata. Ушул иштин аягына чыгам. Ары же бери болгудай. Ата красавчик болып қалған тұрбайсың. Ала, май. О, бек қойке. Үйге алпарчы. Көрінбейсіз да? Ассалаумалейкум, Суна. Алейкум ассалам. Денсаулықтарыңыз қандай? Осман аға. Meni geçirip koymuş. Ne oldu o? Ama ушул күнгө чейин иттереп алып жүрүп жүрөм. Мас болуп алып сиздин астыңыздан далай эле жолу өтсөм керек, Кээ күнү жөлөп кеткен күндөрүм болсо деле керек. Кечирип коюңуз. Мен бүгүн кечирсем, а сен эртең кайра ичип Жаба. Коштоштум. Тамаша. Кечирбегенден де кечиримни көтөрүп көрмөй ошо кетмек белем. Мен кечиргендей сен мага күнөө деле кылган жоксуң. Ичип алган күндөрүңдө алдымдан кеп өтпөдүң. Өзүң момун жигитсиң. Азамат. Geçirseniz derle oldu. Sınızga rahmat.
Же болбосо бул ит турмуш менен өмүр бою алып урушуп жүрө бермей экенмин. Таң калам. Дала эле молдокелер келип сүйрөп кеткенге аракет кылды эле. Чыңгыздын сөзү октой эле тийди. Алла буйрбаса чымынды өлбөйт. Ооба, рас. Зукешке жакшы болду. Ооба. Сен араңды койдуртам деп кайда гана барбады. Догдурдан догдурга. Элмира бакчыга да тума жалдаткан. Devalo kettim de ay. Bir yakta çoğu kişiler söyleşip жатса. Kanta tayın. Bala görgөнүн айтат да. Эртең элди чогулту. Чыңгыстын эл алдында кайрылуусу бар экен. Белең экөөң жардам берип койгула. Менин сөзүмдү угушат бекен? Угат. Мына мен де жардам бер. Gelizler, Bayke. Üzerge duralım. Gelizler, hadi gelizler. Geliz, Bayke, gelizler. Bayke, geliz. Саламатсыздар туугандар. Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби айылыбызда чечиле турган маселелер көп экен. Ой бала, сен өзү кимдин баласы болосуң? Мындай биринчи өзүңдү тааныштырбайсың. Кечиресиздер. Менин атым Чыңгыз. Сиздердин айылга мугалим болуп Борбордон келдим. Эми маселеңди айта берем. Жогоруда айтып өткөндөй, айылыбызда арбын маселелер бар экен. Мына ошолордун бүгүн түйүн-чөгүн чечпесек, эртең чырмооктой каптайт. Тамырын кыркканга да үлгүрбөй калабыз. Табыш мактантпайлы, айтчы. Өлүп баратасың мем, айтып өтпөй, угуп турчу ортодон. Сен эмне деп атасың? Сен эмне деп атасың? Уксаңыздар туугандар. Мына биринчи эле маселе. Ынтымак, кайдыгерликти сыйрып, денебизге боорукерликти чаптасак эң сонун болмок. Китеп жетишсиз, өнөрлүү окуучулар көп, өнөр жок. Балдарга туура татыктуу билим беришибиз керек. Билим менен техника өнүккөн заманда эртең коомубуз эмне болот? Мына ушундай маселелерди чечиш үчүн сиздер менен биз чогулуп отурабыз, туугандар. Ошо сапаттуу билим берүүгө биз кандай кылып жардам беребиз? Өкмөтчүлөргө каражат бөлүп атабы? Билим берүүдөн шек санабаңыздар. Болгону балдарга шарт түзүп берели, шарт жок. Мисалы, мектептин чатырынан тамчы тамат. Эми жок дегенде мектептин чатырын жабаарга чамабыз жетер? Так. Түшүнүктүү. Сен эми аны башынан ала салдырбай эле мындай токото жерин айтпайсыңбы? Ошо да. Ал чатыр боюнча мен айтып коеюн, 1982-жылы мен башкарма болуп турганда. Ошондо эле ошол чатырга биз оңдоп түздөө иштерин жүргүзгөнбүз. Андан бери шыйпыр эмес мен да кирип кеттим. Ошондо жанагы Рабатылып Балтаев каршы чыккан. Койчойсуң. Сен жогоротуги секретар келип бизге мектепти оңдогула дегенде, ушул жерде элдин баары жапырт көтөрүлүп оңдободук беле? Ушул жерде мектепке мык какпаган бир да киши калган жок. Аталар биз урушалы деп келген жокпуз. Ошол союз кездегидей түрлүү ишке кирип, мектептин чатырын жана башка маселелерди чечели деп чогулдук. Ким эгер биз болбосок? Бул бек бар отурат да. Эмне тынччылык ба? Кайдагы тынччылык? Ай, тигинин дегенчи. Көчөгө чыгып алып, элдин баарын чогултуп алып, сени жамандап жатат. Ал болсо отурат. Жанагы жаңы келген эле мугалимиң Чыңгыз. Кана. Каякта? Орто көчөдө. Орто көчөдө? Жаңылып кетпебек. Чачып кеткен.
Милицияга чакчы. Кайсы милицияга? Участковыйга. Кайсы милициядан жаматтап илбей каласыңар. Тура. Эми жаңы мугалим келиптир деп эле элдин баары эле бере койбойт. Турабы? Ансыз деле бул жерде арабызда жалгыз коюн сатып, бала чакасын кийинтип аткандар бар. Өзүбүздүн курсагыбыз тойбой жүрсө, эми мектепке сурап атасыңар, кандай кылабыз анан? Ошону айтсаңар. Туугандар, токтосоңор. Операция. Токтосоңуздар эжекелер. Мен дагы 1-2 ооз сөз сүйлөп алайын. Эми мындай да. Мен да ушул айылда төрөлгөм. Ошол мектепте окугам. Мен окуп жүргөн кезде эле тамчы. Бирок ушул күнгө чейин чатыр жөнүндө бир дагы ойлонбоптурмун. Силер деле ойлонбосоңор керек. Же араңарда ойлонгондор барбы? Кана айткылачы. Анан улуу башыңар менен бияка келип алып, бири-бириңерге тиш кайрап ажылдашасыңар. Башка жерден, борбордон келип алып бул жигит биздин мектеп жөнүндө ойлонуп атат. Намысыңар кайда? Бул буякта төрөлгөн эмес, буякта чоңойгон эмес, биздин балдар үчүн жан үрөп атат. Мен сага кошулам. Менин атым Самат. Туугандар, мен сиздерге оюмду таңуулаган жокмун. Бул жерде эмне болуп жатат я? Ким чогултту силерди бул жерге? Жумак Сакал. Уят эмес ушул. Сакалды башыңыз менен чогулуш жасап. Сакалды сиз аттасаңыз айыл башчынын башын. Башкалар эмне кылат? Кечиресиз. Бул жерде эч кимдин күнөөсү жок. Мына мен чогулттум. Сага ким уруксат берди? Муну деген провокация деп коет. А сизге ким уруксат берди? Провокация деш үчүн эксперттердин бүтүмү керек. Же сиз өзүңүздү эксперт деп эсептейсизби? Сен мага законду үйрөтөсүңбү? Эл журт тарагала бул жерден. Азыр ровдыдан группаны чакырсам, аял эркектебей уш жерден баарыңардын колу бутуңарды байлап туруп салып кетет. Биз деген чогулуп, айылдын келечеги үчүн, алдыдагы максаттар үчүн чогулуп сүйлөшүп атабыз. Туура. Мен чечем. Же сен өкмөтсүң? Чечсеңиз кана эми. Эмне кайш айтасың? Жыгая өткөн. Муштарды алып чыгып коеюн. Тур тарагыла. Үй жай деген бар, андан көрөк малды жайлап, коро жайыңарга үй мүлктөргө карабайсыңар. Айыл өкмөт чечет. Мектеп директору чечет, Артарагыла. Болбой калды, окшойт кетет. Тараңыздар. Тануды, жанагы эмен бар. Курайм тараг. Биздин айылдын иши алга жылбай калды го. Жылат. Башыңарды көтөргүлө. Баардык эле сыдырга салгандай боло бербейт. Жашоо ушундай. Мынау жерде 100 000 сом бар. Мектептин чатырда бүтөт. Артканда китеп сатып бер. Кокусту якты карап кетип калсам, балдарым кыйналып калабы деп чогулткам. Жок ата. Балам, мен улуу башым менен чын дилим менен берип жатам. Ертең сөйлеп қалсаңызшы. Шүкөдөй чалдын өлүмүнө караганда келечектин өлүмү жаман. Бардык алдыда. Оптур. Эндиги торпогума барайын.
Саламатсыз багай. Саламатчылык. Бактыгүл түндө жай элеби? Жай эле. Сизге атам китеп берип жиберди эле. Аята өзү эле келбейт беле. Же эртең өзүм деле барып алып алат элем го. Жок, атам мешитке шашылып кетти эле. Агай, мен сизге миң мертебе ыраазымын. Анткени сиздин жардамыңыз менен менин атам ичпей калды. Үйөөсү сонун жашоо башталды. Апамдын да көңүлү ток. Бактыгүл ал менден эмес да. Ооба, билем, бирок сизге чоң рахмат. Апам да сизге аябай ыраазы болуп отурат. Билесиз багай, мен атанын чыныгы жытын эми жыттадым. Атанын мейримин эми сездим. Сизге чоң рахмат. Ила Бактыгүл. Карачы. Бир адамдын оңолушу канча адамды сүйүндүрөт. Буюрса Бактыгүл дагы көп адам оңолобуз, Ооба, туура агай. Мен кетейин. Макул, анда сен үйүң бар, кеч та болуп кетти. Бектур айке рахмат айтып кой, Макул агай, макул. Саламатта калыңыз. Жакшы бар. Андай эң баштыкты токтотуш керек. Андай эле кыйын экенсиң. Биз менен кеңеш да. Аркамда биз турбайбыз. Эгер эң баштык деп эсептесеңиздер, анда мени кечирип койгула. Көкүрөк чапканыбыз менен көөдөнүбүздө бир аз эле көрөңгү бар. Мектебиз эмне ийгилик жаратты? Сезмечи, айтыңызчы. Окуучулардын бири Олимпиададан биринчиликти алып келдиби? Мейли акыркы 10 жыл ичинде болсо деле айтыңыздарчы. Кимиси маданий иш-чаралардан ийгилик жаратты? Эч ким айта албайт. Себеби далил жок да. Анан жасайын деген ишти эң баштык деп эсептесеңиздер, анда келечектен үмүт үзгүлө. Коомубуз билимсиз адамга айланат. Ошондуктан урматтуу директор, сезмечи, мени жаман көрбөгүлө. Мына алдыда окуучулар аралык Олимпиада, спорттук оюн, маданий иш-чаралар турат. Ошого катуу даярданышыбыз керек. Мен алдыга койгон пландарымды күчөтөм, ишке киргизем. Мектептин чатырында оңдошубуз керек. Мыктарды алып бир жерге чоңуңузлар. Мыкты бар, бир жерге чоңуңуз. Аны кайда турасыздар? Алайын. Бир жерге чоң. Жақсылап болсын. Көзгөргө түшөт бо, чаңпаңы да бар. Кармат алыс, кармат. Алгай. Келе алып келе бергиле. Дагы бар да? Бар үстүнө да. Сени ата. Рахмат. Ата. Кыздарым. Силерди иштеп атат деп, жаным иштебасын деп келди эле. Рахмат. Тартпайсыңар ол, алып келе бергиле. Кой бир. Чыңгыз. Чыңгыз боо шипирди алмаштырып салбайм я. Эскирип калыптыр. Бектур айке сизден өткөн көсөм киши жокта. Эскирип салсаңыз. Макул.
Bayke, anda günah yok Bayke. Dönle konuşlar duralım. Dönle konuşlar. Anda günah yok Bayke. Bayke dönle konuşlar. Bayke dönle konuşlar. Muallim balan çakırıp koyuyorsun. Annem ne kadar saraylanayım der. Oğurup döşüktü. Geçiringizler. Men bunday yollarını bilgen emasmın. Aldıda da köp maksatlarım var эле. Bari talklandı. Geçiringizler, men bul айылдан кетем. Кетпейсиң. Сага ким укук берди? Могу баштаган ишиңди аягына чыкмайын. Бирибиз кетсек, жүзүбүз толуктайбыз деп келишти. Сага ишеним көрсөтүп келди. Иштеген ишиңди көрдүк. Отурба балам. Агай, сизди окуучуларыңыз күтөт. Dur. Kuday'dın yazmışı. İşim olgan bek bir жақсы адам болчу. İçer su üstünden tura. Чыңгыз. Kolumdan gelse beni geçirip koyçu. Ben sağa murun işenç emesmін. Алдыға қойған мақсатың алдыда. Мына унча жамаат баары сени колдойт. Биз сиз менен. Мына ушул жер ыңгайлуу. Бир бөлүмүн айыл эли үчүн окууталы кылабыз. Калганын кийим тигүүчү цехи спорт зал. Ар бир үйдөн китептерди чогултуп, китепкана ачабыз. Ал долбоорду бир адамдан бир китепти атап коебуз. Айылда эски кийим тигүүчү машиналарды чогултуп, улуттук кийимдерди тигебиз. Анан чоң имарат курабыз. Ал имараттын ачылышында Осман ата лента кезет. Олимпиадада англис тили боюнча Бектур кызы Бактыгүл биринчи орунга алды. Саламатсыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы?
Жагым башына келип чыгып эле алсаң эле. Жакшы буюрса. Ушул жума тиккен кийимдерди элге алып чыгып көрсөтмө уюштурабыз. Урматтуу айылыбыздын тургундары, мына ушундай кыска убакыттын ичинде кыргыз оюсу түшүрүлгөн кийимдерди тигүүгө жетиштик. Кудай буюрса, сырт жактан да сатып алууга кызыккандар. Алгачкы кийимибизди белекке белек кылып берүүнү туура көрдүк. Мен деле кете албай турам. Бул жерге көнө түшүп турмун. Жогорку жакка чалып, дагы бир аз иштешиңди сураналы. Сен кетсең ким улантат? Улантчы адам бар. Мына Самат турбайбы? Самат экөөбүз убадалашканбыз. Белек да жардам берет. Мен кетпесем болбойт. Атам чакыра берип тили тешилди. Сиздердин мектептин деңгээлине жеткире тургандагы көп аймактар бар. Бактыгүл. Илева, эмне ыйлайсың? Келечектүү адамдагы ыйлачу. Рахмат агай. Разы. Разыбыз. Сен мени кечирип койчу балам. Жакшы барсыз. Болды эмне атам? Соғышқа етіп баратса бір жан. Түрі адамға да ушунчалык ыйлайбы? Жолунан калтырбагыла. Амин. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Жараткан ишиңди колдоп, жолуңду түзөсүн. Элге кылган эмгегиңдин акыбети кайтып, бактылуу үй бүлө куруп, узак жашагыла. Аллах. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүмдебей бул өмүрдө күйүү, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба.
жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма, из калтырган жүрөктөн нур барда. Жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын, бул учурлар кайрылбаган ирмең. Өзгөртөсүң келечекти бир сен, өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрүсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба, из калтырган жүрөктөн нур барда. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга,